Заманбап коучтар, заманбап психологдор маалыматтарды асмандан албайт. Алар ушул эле интернеттен алат, ушул эле китептен алат. Мен сизге азыр дагы бир акысыз бир маалымат менен бөлүшөм. Анан сизге кызыктуу болсо, сиз өзүңүз ушул сайтка кирип, баарын окуп, мындай, эгерде сиз балким мугалим болсоңуз, балдарга дагы ушул нерсени жайылтсаңыз болот. Бизде философия илимдеринин доктору Абдрасулов Советбек Мисиркулович деген мыкты агайыбыз бар. Мен устазым болот. Ошол агайдын Кыргыздын ар намысынын кодекси деген, кодекс чести Кыргыза деген кичинекей бир эскерткичи бар. Ушул эскерткичи 12 бөлүктөн турат. Баягы Манастын 7 осуяты деген сыяктуу эле 12 бөлүктөн турат. Мына ушуну алып, окуп, кичине өзүңүздөргө баягы эскерткич катары колдоно алсаңыздар болот. Мен бир 2 же 3 бөлүгүнө токтолоюн, кызыктуу болуш үчүн. Андан кийин калганын өзүңүздөр мындай кирип окуп алсаңыздар болот. Бул жерде айтылып атат, биринчиси, эми билесиздер да, психология менен философия булар деген мындай киндиктеш да, аябай жакын жайгашкан илимдердин бири да. Кыргыз дейт, жаратканды ата энеси катары көрчү дейт. Ата энеси катары көрчү дейт да. Карасаңыздар, кыргыз жаратканды ата энеси катары көрчү дейт. Мындайча айтканда, кыргыз считал создателя как своего отца, ибо в нем есть частичка создателя дейт. То есть ата эненин ичинде ошол жараткандын кичинекей калдыктары бар деп эсептечи дейт. Бул менен эмнени айтып атат? Мисалы үчүн психологко баргандачы көпчүлүк балдар айтат да, мен деген тиги ата энемди проработка кылышым керек экен, мен атам таштап кеткен, анан апам бөлөк эрге тийип кеткен, анан мен кичинекей кезимде кордук көргөм деп жертва боло берет го, ата энесин сындап. Бул нерсе кыргызга такыр дал келбейт дейт. Себеп дегенде ата эне сени жаратып атат дейт. Кыргыздын каада салтына ата энени кечирүү же болбосо ата энени проработка кылуу деген нерсе такыр дал келбейт дейт бул жерде. Көрдүңүздөрбү? Анан экинчиси, кыргыз үчүн эң маанилүү нерсе өзү менен өзү болуу. Өзү менен өзү болуу деген кандай десеңер, аны жараткан кандай адам кылып жаратса, ошол боюнча калуу дейт да. Биз азыр эмне кылып атабыз? Өзүбүз менен өзүбүз болбой эле, биз бөлөк улуттун маданиятына, бөлөк улуттун психологиясына, бөлөк улуттун технологиясына кызыгып, мынакей булар өйдөгө озуп кетти, булар мынтип өнүгүп кетти, биз болсо артта калып калдык деген сыяктуу болуп атпайбы? Жок, ал нерсенин кереги жок дейт. Самое важное для кыргыза быть самим собой. Быть самим собой — это значит быть таким, каким его создал Создатель дейт. Көрдүңүздөрбү? Өзүңөр өзүңөр болгула дейт. Ушул эле кичинекей контекстти алып туруп эмне кылабыз биздер, психологдор чоң бир тема кылып алып туруп буну сатабыз, туурабы? Аны моюнга алыш керек. Анан дагы эң жакшы менде токтоп отурган, жана сиздерге ушуга токтолоюнчу деп айтып койгом да, мындай орусчасында, кыргызчасында окуп коеюнча: ради сохранения гармонии мира кыргыз может проявлять изначально заложенную создателем возможности мужчине быть мужчином, отцом, сыном, братом, другом, воином дейт, а женщине быть женой, матерью, дочерью, сестрой, подругой или при необходимости воином дейт да. Дүйнөнүн жана үй бүлөнүн ынтымагы, гармониясы үчүн дейт, башында адам кандай болуп жаралган болсо ошол боюнча калыш керек дейт. Эркек боюнча ата, уул, ага, дос, жоокер болуп калыш керек дейт. Ал эми аял боюнча эне, кыз, эже, дос, керек болсо жоокер болуш керек деп атпайбы? Бизде дегенчи могу үй бүлөдө, анан дүйнө жүзүндө гармония эмне үчүн жок болуп атат? Мамлекетибизде эмнеге гармония жок болуп атат? Анткени бизде орун алмашуу көп болуп кеткен. Мисалы 50-60 жаштагы эжелерди карасаңыздар, көптөрү мындай мужской стрижка кылып алат да, чачын кыска кылып кыркып алып туруп, анан кийин көп көйгөйдү өздөрү чечишет. Күйөөсү тирүү болсо деле, күйөөсү менен ажырашпаган болсо деле, үй бүлөлүү болсо деле, чачын кыпкыска кылып кыркып алып туруп, анан бүт көйгөйдү чечкен. Бул ошол үйдө автоматикалык түрдө орун алмашуу бар. Ошол үйдө гармония жок. Ал үйдө гармония жок болсо, ошол айылда гармония жок. Айылда гармония жок болсо, бүтүндөй бир райондо жок болсо, мамлекетте гармония жок деген түшүнүк. Ошон үчүн эркек болуш керек, аял болуш керек дейт. Бул абдан мындай философиясы терең, кызыктуу 12 пункттан турган эскерткич. Мен сиздерге ссылкасын таштап коем. Кирип акысыз эле маалымат алып алсаңыздар болот.